Кыргыз-Тажик чегарасындагы Үнжу булак такталбаган аймагы боюнча эки тарап бир пикирге келди. Тараптар 8 пункттан турган келишимге жетишкен. Натыйжада тажик тарап контейнерлери менен күч түзүмдөрүн Үнжу булактын аймагынан алып чыгып кетүүнү убадалаган. Ал эми коопсуздук иретинде эвакуацияланган Жекенди айыл аймагынын жашоочулары бүгүн түштөн тарта үйлөрүнө кайта башташат. Өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, мына 2 күндөн бери биздин şu Kırgız-Tacik çegarasında Karamık айылынын жанында посто ошол жерде Чоңалайда чоң-чоңалуу болуп болуп аткан, ал боюнча кансыл чаралар көрүлгөнүн баарыңыздар көрдүңүздөр, билесиздер. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша өзүбүздүн войскабыз жана башкаларды биз тартып келип бул жерде кармап турганга жана элдин коомчулуктун ушул жерде жашаган элдердин Карамык, Каратейит, Жекенди айылдарынын жана түгөл эле ушул Чоңалай районунун жашоочуларынын коопсуздугун сактоонун негизинде көптөгөн чаралар көрүлдү. Элдер ушул жердеги 3-4 айыл көчүрүлдү. Эми ушул чаралардын баардыгы 2 күн ичинде көрүлгөн болчу. Бүгүн кечеден бери биз ушу коңшу тажик тараптын чегара маселелери боюнча өкмөттүк комиссиясынын төрагасы генерал-полковник Ятимов Саймин Сатарович менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келдик. Кечээки жүргүзгөн сүйлөшүүлөрүбүз майнапсыз болгон. Ошонун негизинде биз элди көчүрүүгө мажбур болгонбуз. Бирок бүгүн кайрадан ошо жолугушуулар уланып, мына эртең менен бери бир нече жолу жолугушуп, азыр гана бишкек убактысы менен саат 1-де гана жолугушуу бүттү. Ошонун негизинде жолугушуунун жыйынтыгы боюнча жолугушуу мындай майнаптуу болду деп айтсам болот. Себеби дегенде биз сүйлөштүк, келишим кылдык, келишип алдык. Жана ошол келишкендерибиз чогуу бир протокол кабыл алдык. Азырынча мен айтып турайын, биздин жолугушууларыбыз натыйжалуу болду. Натыйжалуу болгон жолугушууларыбыздын негизинде мен азыр эле ушул жерге топтолгон укук коргоо органдарынын жана башка органдардын кызматтарына бардыгын өз ордуларына кайтууну боюнча азыр приказ беремин. Жана алар өз ордуна кайтат. Элдердин бардыгын артка өздөрүнүн үйлөрүнө кайтарып келүүгө ал тапшырмаларды беребиз. Кечиресиз, анан ушуга чейин деле ушундай келишимдер болуп келгени маалым. Анан ушул акыркы келишим туруктуу болот дегенге канчалык кепилдик бар? Анткени буга чейин келишимди бузуп кечегидей келишти. Мен ойлоймун, келишимдерди кабыл алынган убактылары ар түрдүү болгон. Бүгүнкү күндө биздин келишим кабыл алынды, биз кабыл алган келишимдерди буза элекпиз. Ошондуктан мындан ары кабыл алынган келишимдердин негизинде ошолордун айланасында иш жүргүзөбүз деген ойдомун. Эгерде ушундай келишимдерди бузган тарап биринчи бузса, кандайдыр бир жоопкерчилик дегендей пунктка камтылдыбы дегенде? Эми эки мамлекеттин ортосунда эң негизги жоопкерчилик бул элдерибиздин коопсуздугу. Мына ушул жоопкерчиликти биз ар дайым сезебиз жана ошону камсыз кылууга аракет кылабыз.